Кой таштагы окуянын активдүү катышуучуларынын бири 29 жаштагы Кыргызстандын жараны кармалды. Бул туурасында Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Айрым маалымат сайттарында спецназ жоокери Үсөнбек Ниязбеков ага тиешелүү куралдан атылган октон каза болду деген маалыматтар чыгууда. Бул маалымат чындыкка дал келбейт. Учурда бардык тиешелүү экспертизалар дайындалды. Азырынча анын жыйынтыгы даяр боло элек деп билдирди Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы. Ошондой эле маалыматта кармалган жарандын спецназ жоокеринин өлүмүнө тиешеси бар жогу такталып жаткандыгы дагы айтылды. Азыркы учурда сотко чейинки өндүрүш иштери уланууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери үйлүү болушту. Кечээ министр Нурболот Мирзахметовдун катышуусунда Жалал Абад облусунун Сузак районуна караштуу Кызыл Туу айыл округунун Мундус айылындагы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абаддагы өзгөчө кырдаалдарга чара көрүү механизациялашкан базасынын аймагында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери үчүн 24 батирлүү турак үй курулуп бүткөрүлүп, салтанаттуу түрдө тапшырылды. Аталган турак үй көз карандысыз жылытуу жана паркинги менен курулуп, жарым гектар аянтты ээлейт. Кечээ Бишкек шаарында болгон катуу шамалдан улам Ала Тоо аянтындагы желек тытылып кеткен. Борбор калаада кечээ кечке жуук ылдамдыгы секундуна 20 метрге жеткен шамал катталган. Жогору тарабынан тытылган тууну Улуттук гвардиянын аскерлери алмаштырды. Бүгүн жогорку соттун соттук коллегиясы мурдагы юстиция министри Аида Салянованын Алексей Елисеевке лицензия берүү ишине байланыштуу соттук отурумду кароону улантат. Бул туурасында Салянованын жакындары кабарлашкан. Аталган ишти сот жаңы кодекстерге негиздеп кайра карамак. 24-июлда башталган отурум 1-августка жылдырылып, ал күнү дагы каралбай калган. Салянова 2010-жылы юстиция министринин милдетин аткарып турган учурда Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүү иликтеген эмес деген негизде айыпталган. Бишкектин Ленин райондук соту 2017-жылы 10-октябрда Салянованы 5 жылга эркинен ажыратуу жана үй мүлкүн конфискациялоо тууралуу чечим чыгарган. Жазаны ал 3-төгү кызы 14 жашка толгондон кийин өтөй турган болгон. Чечимди Бишкек шаардык соту күчүндө калтырган. Кемеровдо Росгвардиянын мурдагы кызматкери 2 жаштагы өгөй кызын өлтүрүүгө айыпталууда. Город новостей маалымат агенттигинин маалыматына караганда трагедияга кыздын тынбай ыйлашы себеп болгон. Кемерово соту киши өлтүрүү боюнча кылмыш ишин кароону баштады. Тергөөнүн маалыматы боюнча 23 жаштагы Росгвардиянын кызматкери өткөн жылы өгөй кызы менен жалгыз калган. Наристе чыргоолонуп ыйлагандыктан айыпталуучу аны тынчтандырууну чечкен. Ал душтан кыздын бетине суу чачкан. Кыз думугуп калган. Кыздын энеси полицияга кайрылган эмес, кылмыштын изин жашырууга көмөк көрсөткөн. Кыздын өлгөнү ушул жылдын январь айында гана белгилүү болгон. Ошондон кийин гана Росгвардиянын мурдагы кызматкери кармалып, жумушунан бошотулган. Күнөөсү аныкталса, ал өмүр бою эркинен ажыратылышы мүмкүн.